Aka yo'l bekir, handalak 3 so'm mendan so'rang. Handalak 3 so'm. Vobshe Qirg'izning yo'lini bekitib tashlang. Vobshe hamma narsa nima bo'yotibdi. Piyoz 30 dirham aka. 3 so'mga 10 kilo piyoz olasiz aka. Vobshe o'tgan yil bu paytlar 10 so'm, 12 so'm edi klubnika. 7 so'm, 6 so'm, 5 so'mga ham klubnika bor. Тажикстандын айыл чарба министрлиги чегиткелер айдоо аянттарынын 83.944 гектарына жайылгандыгын билдирди. Учурда 67.000 гектарга жакын аянтта химиялык тазалоо иштери жүргүзүлдү. Чегиткелер менен күрөшүүгө ондогон шаймандар, аэрозол машиналар жана башка каражаттары тартылган. Министрликтин алдындагы чегирткеге каршы күрөшүү боюнча экспедиция иштеп жатат. Ал учурда талааларды чегиртке басып кетпөө үчүн бардык чаралар көрүлүп жатат. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча, орточо чегирткелердин үйүрү бир жылда 2,5 кишини тойгуза турган эгинди жок кылышы мүмкүн. Борбор Азиянын айрым серепчилери Тажикстан чегирткелерге каршы тура албастыгын айтып, күздөн тарта азык-түлүк каачылыгы болорун болжолдошууда. Эске салсак, Тажикстандын көпчүлүк аймактарында жаз менен сел жүрүп, бир нече турак үйлөр жана айдоо жерлери жарактан чыккан.